сүйлөп жооп берип атса, мен эчтеке билбей кантип отурам, бул жерде отургандардан деп улам сурап атса, келип туруп да койгон жок бул жерде директору. Мага окшогон жаш бала сиздерге айтып атканда вообще намыстанышыңыздар керек да. Намыстанбайсыздар, намыс деген жок калганбы биздин министрликтерде? Бул маселе боюнча президент Садыр Нуркожоевичке менен Аманкан Батырбекович Жалалдин Паездинович болуп чогуу киргенде именно ушул маселе боюнча айтканда, факты барбы, аткарбайбы, сунушуңарды бергиле деген. Аманкан Батырович ошол сунушту мына президентке берели деп атат. Акылбек Сөмөкчү өзүнчө өткөндө сиздердин көзүңөрчү айткан. Анан ал кишилер чечим кандай кабыл алат, ошого жараша анда биз да макул болобуз да. Но бирок мен ойлойм, бул жерде Садыр Нуркожоевич деле биякта бүгүнкү күндө көрүп отурса айтат элем, ушуга окшогон министрликтердин айынан биздин элибиздин недовольствосу өсүп атат. Аткарылбаган жумуштар толгонтокой жатат. Өздөрүнүн мнениясы, принциби жок министрлер отурат. Орун басарлары андан бешбетер. Директорлор отурат, орун басарлары жооп берип атат. Намыс деген жок калган бизде. Мага окшогон жаш баладан ушундай сөз угуп атканыңардан дагы намысыңар жок, бул билбейм. Отурбай деле койсоңор болот го дейм. Ушул жерде. Өкмөттүн өкүлү Асан мырза, ушул бүгүнкүнүн баарын жакшылап жазып алыңыз. Улуттук банк биздин конституция менен дейсиңер, эмне сиздер өзүңөрдүн конституцияңар бар Улуттук банктын. Жооп бербей эле коюңуз, комментарий бербей эле коюңуз. Негизи сиздин жоогуңузга, сөзүңүзгө айтып атам. Эми азыр биякта суроо жооп бүттү уже. Бул бир. Экинчиси эмне, Улуттук банк эмне? Аттарын айтпай эле коюн, башка мамлекеттин банкын, саясатын жүргүзүп атасыңар биякта. Аты айтып турбайбы Улуттук банк? Улуттук банк эмне? Башка мамлекеттин акчасыбы? Биздин карапайым элдин ошол жактан түшкөн налогунун аркасы менен миңдеген долларларды алып туруп зарплата алып отурат керек болсо. Анан жок, биз каршыбыз, өзүбүз салабыз. Керек болсо ошол акчаны Аманкан Батырбекович айткандай, эмне акчаңар ашып ташып эмне элдин акчасына саласыңар андан да. Анан иштейбиз деп, эмне пансионаттарыңарды эмне билбейт дейсиңерби? Мен жакшы билем, могу жакта кимиңердин эмнеңер Ысык көлдө кайсы жылы, кайсы жайында, кайсы жерде эмне кылып жүргөнүңөрдү. Эми андай мамиле кыла турган болуп калсаңар, да бул силер мен үчүн кылбай элесиңер, карапайым эл үчүн кылып атасыңар. Биздин мамлекетибиздин саясатына каршы чыгып атасыңар. Мамлекеттин саясатына каршы чыгасыңарбы? Ушул жайдан баштап, жана Балбаксарлыкчы айткандай, мен лично өзүм сиздердин ошол ишмердүүлүгүңөр менен иш жүргүзөм. Маданият министрлиги жетекчилигиңизге айтып коюңуз. Жана Эсенгул уулу Чыңгыз, Кайрат Иманалиевдер отказ берип атабы? Улуттук банк отказ берип атат, профсоюз отказ берип атат. Быйыл сиздердин пансионаттарыңызга, мен сизге лично эмес, силердин Улуттук банкка айтып атам, жеткизип коюңуз. Улуттук банк ошончолук идеальный иштеп атабы? То есть толкун пансионатыңар. Жана Улуттук банктын ар кандай процедуралары. Буюрса мен дагы силердин ишиңерди силерге окшоп жакшы билбесем да аркаңардан түшкөндү жакшы билем. По факту сүйлөшөсүңөрбү? По факту сүйлөшөлү, андай болсо. Урматтуу, бул жерде отказ кылып аткан министрликтер. Жайында барасыңарбы, жайында иштетесиңерби, өзүңөрдүн ишмердүүлүгүңөрбү? Бир күнү сиздер дагы бизге келесиңер. Иштерибиз момундай болуп атат деп, ошондон да сүйлөшөбүз.